Баткен шаарында 2 мектептин курулушу жүрүп жатат. Баткендин чегарадагы Карабак айылында маданият үйү толугу менен капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. УТРК Баткендин журналисттери Стамбул шаарында эгемендүүлүктүн 34 жылдыгын жеринен чагылдырды. Ушул жана башка кабарлар бүгүнкү чыгарылышта, саламатсыздарбы? Бүгүн Атабейт улуттук тарыхый мемориалдык комплексинде 2022 жылдын сентябрында болгон Кыргыз-Тажик мамлекеттик чегара тилкесиндеги окуялардын 3 жылдыгына арналган эскерүү митинги болду. Курман болгондорду эскерүүгө министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев баштаган күч түзүмдөрүнүн жана укук коргоо органдарынын жетекчилери, ардагерлер жана УКМКнын чегара кызматынын өздүк курамы катышты. Митинг реквием жоокерлердин түбөлүк жайына гүл чамбар коюу менен башталды. Аларга багышталып Куран окулуп, андан соң иш-чаранын катышуучулары курман болгондорду 1 мүнөт үн катпай эскеришти. Курман болгон аскерлердин эрдиги Кыргызстандын тарых барагына түбөлүк жазылып калды. Быйыл 28 майда мамлекеттик чегараны коргоп жатып курман болгон аскерлердин урматына тургузулган эстеликтин ачылыш аземи өткөн. Жаңы монумент тынчтыктын баасы канчалык жогору экенин эске салат жана Кыргызстандын коопсуздугу үчүн өмүрүн берген баатырларга арналып тургузулган. Гранит такталарга 2000 жылдан бери болуп келген куралдуу кагылышууларда каза болгон 59 аскер кызматкеринин ысымдары жазылган. Алардын ичинен 50сү чегарачылар болгон. Чегара сакчыларынын элесин түбөлүккө калтыруу максатында өлкөбүздүн көз карандысыздыгы жана аймактык бүтүндүгү үчүн өз өмүрүн курмандыкка чалган 4 чегарачы Атабейттин аймагында жерге берилген. Курман болгон баатырларды эскерүүгө арналган иш-чаралар бүгүн Кыргызстандын чегара кызматынын бардык облустук башкармалыктарында өттү. Чегара окуяларынын курмандыктары эскерилди. Эскерүү иш-чарасы бул ирет Баткен районунун Актатыр айылындагы чегара курмандыктарынын элесине арналып тургузулган эстелик мемориалында өттү. Иш-чарага президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Шаменов, район акими Данир Иманалиев жана чегара окуяларында курман болгон жарандардын жакындары катышты. Алгач чегара окуяларында баатырларча курман болгон жарандардын эстелигине гүл чамбарлар коюлуп, алардын арбайына багышталып Куран окулду. Ушундай эле иш-чара Лелек районунун Разаков шаарында дагы өтүп, район акими Асылбек Жеңишбек баштаган жергиликтүү жетекчилер, чегара шейттеринин жакындары катышты. Баткенге Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан мамлекеттеринин ооган согушунун ардагерлери келип, согушта курман болгон баатырлар эскерилди. Иш-чаранын расмий бөлүгү Баткен облустук Аппаз Жайнаков атындагы облустук драма театрында өттү. Тема боюнча Кундуз Жоробекова айтып берет. Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандан келген ооган согушунун ардагерлери бүгүн Баткен шаарында чогулушту. Бул тарыхты эскерүү гана эмес, боордош элдердин ортосундагы достукту чыңдоо күнү. Бул күнү согуш талаасында жанын берген баатырлардын урматына эстеликке гүл коюлуп, Куран окулду. Бул учур ардагерлер үчүн жүрөктөгү оор элестерди кайра жандантты. Мен айтып кетерим, бүгүнкү эскерүү күнү эскерүү турнир деп аталабыз. Бул эми 6 жыл мурун биздин правлениеде башталган, Ысык-Көл областына баштап, анан жыл сайын ар бир областтарга баягы эстафета катары жүргүзүп, ошо эскерүү турнирин өткөрөбүз. Баардык областтарда болуп келди. Анан быйыл буюрса ошо Баткен жергесине эстафета келип, ана азыр гүл чамдарды койдук. Бул эмне дейбиз? Бул биринчиден өзүбүздүн баатырларча курман болгон жоокерлерди эскерүү, жана ошондой эле Советтер Союзунун баатыры Юрий Исламовду жана өтүп кеткен биздин экс төрагалар бар, Нурлан Төрөбеков, Тыныбек Кадыров дегендер, жана ошондой эле кийин согуштан кийин да көптөгөн ардагерлерибиз бул дүйнө менен кош айтып кетишкен. Анан ошолорду эскерүү турнири. Бул болсо эмне эметет? Бул эми достук мамилени чыңдоо биринчиден, экинчиден жаштарды патриоттукка тарбиялоо мекенчиликке жана жаштарды спортко тартуу биздин эң биринчи максаттардын бири. Биз болсок Теңир тоодон келдик, Нарын шаарынан. Бүгүн жакшы иш-чара болгон атат. Ушул жерде Афган жоокерлерине, ветерандарына байланыштуу жакшы иш-чара болуп атат.
7 дубандан афгандардын баары чогулду. Ушу афган балдарыбызды эстеп, Куран окутабыз. Эрлигин даңазалайбыз. Анан турнир өтөт. Программабыз башталды. Уруксат этиңиздер, бүгүнкү маанайыңыздар 5 болсун. Албетте биз Андан соң иш-чаранын расмий бөлүгү Баткен облустук Апаз Жайнаков атындагы облустук драма театрда өттү. Анда президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Абдырашид Ташбалтаев катышып, облус башчысы Айбек Шамияновдун куттуктоосун жеткирип, сыйлыктарын тапшырды. Сиздердин кайраттуулугуңуздар менен экенчилик сезимиңиздер ар бирибизди тарбиялай, келечек муундарга татыктуу үлгү бола алат. Урматтуу ооган согуштун ардагерлери, согуштун оор сабактары бизди ынтымакка, тынчтыкты сактоого жана бири-бирибизге таянып жашоого үйрөтүүгө талашсыз. Бүлбүл таза ал кезде көк жайнаган жаз эле. Ошондой эле согуш ардагерлери үчүн жергиликтүү маданият кызматкерлери тарабынан концерттик программада тартууланды. Кыргыз элинин кереметтүү Баткен жергеси, мына бүгүн Баткен жергесинде жакшынакай афгандардын афган жеринде өтүп кеткендердин эскерүү күнү болуп отурат. Баткен жергесине келип, биз бу эл журт менен дайыма эл менен бирге болгондугубуз, жаштар менен бирге болгонубуз, жалпы ушу патриоттукка, мекенчиликке тарбиялоо боюнча өзүбүздүн жасап аткан жумушубузду жогорку деңгээлде өткөрүүгө дайыма аракет кылып келебиз. Ал эми жол кошуунун соңку бөлүгү спорттук иш-чара менен улантылды. Анда спорттун волейбол түрү боюнча Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстандан келген ардагерлердин командалары өткөрүлдү. Кыргыз Республикасы боюнча афгандардын иш-чарасы өтүп атат. Спорттук мелдеш боюнча 7 областтан келген. Бул болсо уже 6-чы ойын болуп атат. Биринчиси Суккөлдө, экинчиси болсо Ош областында өткөн. Анан Талас жергесинде өттү, Нарында өттү, 6-чысы болсо Баткен областында өткөрүлүп атат. Международный кылганга аракет кылып атабыз. Өзбекстандан, Тажикстандан келип туруп спорт менен катышып атат. Анан патриотический воспитание болот. Балдарга спорт жагынан тарбияны көрсөтөлү деп атабыз. Кыргызстан боюнча 7253 адам кызмат кылган. Ошонун ичинен 253 кишisi каза болгон. 4-өө безбеси катыш жок болгон, калгандары каза болгон да Афганистан жеринде. Анан бүгүнкү күндө болсо 6000ден ашык афганистер бар. Негизи биздин максатыбыз бир эле Кыргызстандагы ооган согуштун ардагерлери чогулуп бири-бири менен көрүшүү эмес. Бул жерде биздин коңшу мамлекеттердеги ошол союздун убагында согушка катышкан ардагерлер бар. Тажикстандан бүгүн келип атат бир команда, Өзбекстандан келип атат, талашка болсок Казакстандан келет. Ушундай биздин жакын коңшу өлкөлөрдүн дагы ооган согуштун ардагерлери менен чогуу баарлашабыз ар дайым. Бул ынтымак, эл аралык ынтымак да. Биз согуштун ардагерлери биз менен ар дайым мамиледе, алакада жүрөбүз да. Жыл сайын салтка айланып калган бүгүнкү жолугушуу достуктун, боордоштуктун жана тынчтыкка болгон биргелешкен чакырыктын символу. Негизгиси тарыхты эскерүү менен бирге достукту чыңдоо болуп саналат. Кундуз Жорубекова, Расул Акматов, жаңылыктар. Баткен шаарында 2 мектептин курулушу жүрүп жатат. Калаадагы мектеп көйгөйүн чечүү максатында аэропорт аймагында 225 орундуу жаңы билимкана түптөлөт. Ошол эле учурда Жомарт Бөкүнбаев атындагы орто мектебинин кошумча имараты курулуп жатат. Теманы кененирээк кесиптешим айтып берет. Жомарт Бөкүнбаев атындагы орто мектеп Баткен шаарындагы жалгыз орус тилдүү билим уясы. Мында окуучулардын саны көп болгондуктан бир класста 40тан ашуун бала билим алууга туура келет. 600 окуучуга эсептелген мектепте учурда 1950 бала окуп жатат. Окуучуларды мектептеги класстарга ыңгайлаштырып, отургузганга шарт түзүп аракет кылып жатабыз. Бирок окуучулар 3 сменде окуп жатат. Аларга парта столдун жетишсиздигинен кыйынчылык жаралып жатат. Айрым класстарда бизде окуучулардын саны 50дөн. Жогорку класста окуучулардын саны 45-43 түзүп жатат. Мугалимдер үчүн бул өтө кыйын. Себеби бир мугалим 50 балага бир 45 мүнөттө сабак өтүшү оор маселе да.
Бул маселени чечүү максатында мектепке кошумча имарат курулуп жатат. Ал 225 орундуу. Экономика министрлигинин Баткен областынын регионалдык экономикалык өнүктүрүү экинчи долбоорунун алкагында кошумча имарат салынып атат. Ал 225 орундуу. Бардык шарты менен өзгөчөлүгү лифти бар анда. Анын ичинде актовый залы бар. Андан тышкары дагы толугу менен биология, физика, химия сабактары, класстары ошол жерде болот. 3 этаждан турат, 3 этаждан. Мөөнөтү ошо 2026 жылдын 1-сентябрына тапшырылат. Баткен шаарынын аэропорт аймагында дагы бир 225 орундуу типтүү мектеп салынып жатат. 3 кабаттан турган заманбап билимкана пайдаланууга берилсе, бул аймактагы 500гө жакын бала жаңы имаратта билим ала баштайт. Мектептин сметалык баасы 180 миллион сомду түзөт. Ошону менен катар Кызыл жол участкасына дагы жаңы мектеп түшөт. Анан эң негизги биздин эң чоң мектебибиз катарында Чет булак кварталына Россия Федерациясы менен Кыргыз Республикасынын президенттеринин кол коюшунун алкагында Кыргызстанга 9 мектеп салынмак. Ошонун катарында Баткен шаарында да бир мектеп бар. Ошонун бардык документтерин баарын толук кандуу бүткөрүп бердик. Кудайым буйрса, быйылкы жылдын аягы менен кийинки жыл менен башталышы менен башталат да. Шаар бийлиги жакында дагы бир мектептин курулушу башталарын билдирди. Эскилиги жеткен облустук жатак мектептин ордуна Чет булак кварталына жаңы типтүү мектеп куруу пландалган. Мингүл Көчөрова, Абдрашит Саттаров, Алато 24, Баткен облусу. Баткендин чегарадагы Карабак айылында маданият үйү толугу менен капиталдык оңдоп түзөөдөн өттү. Жаңыланган имаратта китепкана да ачылган. Жергиликтүү эл маданият үйүнүн ачылышын чыдамсыздык менен күтүп келген. Чегарадагы айылдын көркүн ачкан маданият үйү тууралуу кийинки материалда сөз болот. Карабак айылына киргенде эле жол боюнда жайгашкан бул имарат кооздугу менен суктандырат. Айланасы көрктөлүп, кооз гүлдөргө бөлөнгөн бул жай жакында эле капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөн айылдык маданият үйү. Өткөн кылымдын 90-жылдарында курулган имарат 34 жылдан кийин толугу менен жаңыланды. 31 август күнү эгемендүүлүк күнү менен кошо ачылышыбыз болду. Биздин негизги ремонтубузга мамлекет тарабынан 17 миллиондой акча каралган, айыл өкмөт тарабынан 1 миллиондой акча каралган. Жана дагы областтык маданият үйүнүн дагы көп жардамдар берилди. Бүт жаңыланды. Эмеректерибиз, аппаратураларыбыз бүт баары жаңыланды. Үч 350 адамды батыра алган сахна баардык талаптарга ылайыктуу болуп курулду. Жаңыланган жумшак отургучтар, жылуулук системалары, жарык берүүчү жана музыкалык аппараттар түрдүү маданий иш-чараларды өткөрүүгө мүмкүндүк берет. Эми айылдын чыгармачылыкка шыгы бар тургундары үчүн түрдүү багытта ийримдер түзүлөт. Буюрса, тагын жаштарды маданиятка чакырып, жаштарга маданиятыбызды кеңири таркатып, иримдерди иштеп атабыз азыр, ошо иримдердин үстүнөн иштеп атабыз. Жаштарыбызга кеңири жайылтуу максатында. Жаңы маданият үйүнүн алдыңкы маданият үйлөрүнөн болгондуктан райондук деңгээлдеги иш-чараларды буюрса 19-сентябрга кыргыз тили күнүгө карата 23-гө негизи ошого карата Мырзайым 2025 улуулар конкурсуну уюштуруп атабыз. Буюрса 19 күнү белгиленет. Ошого иш-чараларды өткөрөбүз. 30 окурманга ылайыкташтырылган. 30 окурман кеңири келип отуруп окуса болот. Учурда окурмандарыбыз көп. Маданият үйүнүн экинчи кабатында китепканасы да бар. Мында жаңы окуу жылы башталгандан бери окуучулар күн сайын келип каалаган китептерин алып, окуп, билимдерин арттырышууда. Мында 10 миңге жакын түрдүү адабий жана илимий багыттагы китептер бар. Окурмандарынын саны 500гө жакын. Маданият министрлиги бизге жакшы көңүл бөлүп, ушундай жакшы, жаңы, жарык, таза имаратты ремонттон өткөрүп берди. Азыр ушул жерде мына окурмандарды тейлеп атабыз. Окурмандарыбыз көбөйдү, Кудай кааласа, мындан дагы көбөйүп атат. Күндөн күнгө окурмандарыбыз көбөйүп, анан бизде 5 жаштан 95 жашка чейин окурмандарыбыз бар. Китептерибиз бардык жанрдагы китептер бар. Белгилеп өтсөк,
Оңдоп түзөө жумуштары өткөн жылы башталып, ушул жылы эгемендүүлүк майрамында жаңыланган маданият үйү эшигин ачты. Назгүл Абдрахманова, Жыргал Абдижалил уулу, жаңылыктар. Эми кезек расмий кабарларда. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгына автоунааларды тапшыруу жана кызматкерлерди сыйлоо иш-чарасына катышты. Алгач Адылбек Касымалиев берилип жаткан 150 автоунаа боюнча токтолуп, Кыргызстанда чыгарылган автоунаалар менен тиешелүү кызматтарды камсыздоо өлкөнүн экономикалык кубатынын жогорулап жатканы менен байланыштырды. Бишкек шаарында каттоодо турган машинелердин саны 400 миңден ашып, келген кеткендерди кошкондо 700 миңдей машина каттап жатканын белгилеп, жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылган кызматкерлерди заманбап автоунаалар менен камсыздоо зарылчылыгын айтты. Андан соң министрлер кабинетинин башчысы жаңы автоунаалардын ачкычтарын тапшырды. Иш-чарада ошондой эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруу кызматынын 35 жылдык мааракесине карата жана жайкы туристтик сезондогу кызуу иште адам өмүрүн сактап калган 7 кызматкерге жана милициянын 16 кызматкерине автоунаалардын ачкычтары менен биргеликте министрлер кабинетинин атынан алкыш жарыяланды. Биз бүгүн бир эле учурда эки жакшы максатты ишке ашырып жатабыз. Биринчиден, Кыргызстандын өндүрүшүнө, ишканаларына, жергиликтүү бизнеске колдоо көрсөтүп, ишеним артып жатабыз. Экинчиден, жолдо мына автоунаа көбөйдү. Бир убакта 50 миң машинага чакталган Бишкектин жолдорунда азыр шаарда каттоого турган машинелердин саны 400 миңден ашты. Келген кеткендерди кошкондо 700 миңдей машина каттап жатат. Ушундай эле көрүнүш башка аймактарда да болууда. Ошондуктан жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылган кызматкерлерди заманбап автоунаалар менен камсыздабасак болбойт. Урматтуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздап жаткан милиция кызматкерлери, сиздерди Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевичтин жана жеке өзүмдүн атыман кайтера рациялары, GPS навигациясы менен видео байкоо камералары бар станариптик технологиялар менен жабдылган 2025 жылы чыккан жап-жаңы автоунаа болушуңуздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Стамбул шаарында Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 34 жылдыгына арналган майрамдык иш-чара өттү. Кыргыз Республикасынын башкы консулдугу тарабынан уюштурулуп, ага мекендештер, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана белгилүү эстрада ырчылары катышты. Маданий программа жана улуттук оюндар менен коштолду. Майрамдык салтанатты биздин кесиптештер жеринен чагылдырды. Биз азыр Түркиянын Стамбул шаарындабыз. Мында мамлекеттүүлүгүбүздүн 34 жылдык мааракеси чоң масштаб менен белгиленет. Ага Кыргызстаныбыздын алдыңкы белгилүү ырчылары катышат. Демек, алдыда бул концертке чейин дагы 6 саат убакыт бар. Демек, 6 саатта биз азыр мейманканага кирип, даярданып, кайра чыгып концерттен сиздерге кенен репортаж көрсөтүп беребиз. Алыстабай турган. Эгемендүүлүгүбүздүн 34 жылдыгы менен чын дилимден куттуктайм. Manas, barışın, adaletin, sevginin ve birliğin sembolüdür. Mana sonun aybay bugün 31 avgust'ta ele alatır bizge. Yaşasın Kırgızstan. Aybay suyunu otam, uşuncha bloklер çok uşuncha demek bizim ıntımağımız mınday. Bekem ekende içimen motivatsiya болады.
Стамбул шаарында Кыргызстан эгемендүүлүгүнүн 34 жылдык мааракеси белгиленип жатат. Аны Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулу уюштурган. Ага болсо Кыргызстандан келген кыргыз эл артист, республиканын эмгек сиңирген артисттери катышып, Түркиядагы кыргыз жарандарынын маанайын эң жакшы деңгээлде көтөрүп жатышат. Айдор концерттик программа жакшы деңгээлде өтүүдө, алдыда айтып беребиз. Ушул жылдын 15 сентябрында Стамбул шаарында Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 34 жылдыгына арналган майрамдык иш-чара өттү. Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугу тарабынан уюштурулуп, элчи Руслан Казакбаев, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана коомдук уюмдар катышты. Бүгүнкү иш-чарага Түркиянын болгон булуң буучунан биздин мекендештерибиз келип отурушат. Жалпы саны 1000ге жакын мерчемделген бир иш-чара. Бул жакта өзүңүздөр көрүп тургандай сый тамак ашы менен чогуу Кыргызстандыбыздан биздин атактуу ырчыларыбыз биздин мекендештерибизге жакшы маанай каалайбыз деп келип отурушат. Иш-чаранын алкагында куттуктоолор айтылды. Эгемендүүлүгүбүздүн 34 жылдыгы менен чын дилимден куттуктайм. Белгилүү эстрада ырчылары Мирбек Атабеков, Асылбек Өзүбеков, Динара Акулова жана Элера Кабылжан кызы катышкан концерттик программа 4 саатка созулуп, майрамдык маанай тартууланды. Хитрлардын жаратуучусу, элибиздин сүймөнчүл ырчысы Мирбек Атабеков. Жакшыбыз, майрамыңыз менен. Рахмат, сиздерде майрамыңыздар менен. Маанай кандай? Маанай сонун, аябай бүгүн 31 августта эле болуп атат бизге. Ооба, бул жактагы элдердин маанайын аябай өзгөчө көтөрүп, жүрөктөрүн толкуттуңуз окшойт. Албетте, биякта өзгөчө бар. Кыргызстандагыдай эмес, бу жерде өтө мындай толкундоо менен эл, Кыргызстан өтө кадыр баркын билген адамдар чогулду да бул жерге, анан аябай мындай патриоттук сезимдер огош бетер мындай сүйүү, Кыргызстаныбызга болгон сүйүүбүз күчөп, аябай толкундонуп турган бир абалга кездешип калдык бүгүн. Жашасын Кыргызстан! Ачык абада эркин калашымча адреналин түнкү автобуска түшүп эртең менен бияктай тоголчап кыйкырып коюңуздар. Азыр бул концерттерден кайра кетебиз. Анталиядан бери келдиңиз. 12 саат автобус. Сиздерге кызына тапшырып коелу. Уюштуруучулардын айтымында мындай иш-чаралар журтташтардын өз мекенине болгон сагынычын жеңилдетип, маданий байланышты чыңдоого өбөлгө болот. Мирзат Нуманов, Айбегим Набиева, Шарлота Ешматова, жаңылыктар. 17 сентябрдан 19 сентябрга чейин республика боюнча локалдык нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу сел жүрүү, эңкеш жана төмөн жерлерде суу каптоосу мүмкүн. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги бул күндөрү тоолуу аймактарда жаратылышта, дарыя жээктеринде эс алууну башка күнгө пландоону сунуштап, арык каналдарды тазалап, жамгырдан топтолгон кыян сууларынын агып өтүүсүнө жол ачууну эскертет. Бул жана башка кабарлар биздин социалдык баракчаларга да жүктөлдү. Ал жака да баш багып, жаңылыктар менен таанышып турсаңыздар болот. Жалаң гана жакшы жаңылыктар менен жүздөшөлү.